Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ кайгыл берүүсү. Студияда Жадыра Түлекеева, саламатсыздарбы? Өткөн түнү Борбор калабыздын Тынчтык проспектисинде кызык окуя катталды. Болжол менен кечки саат 14 чамасында спирт ичимдигин ичип алган жаран унаалардын астына секирип, акыры көпүрөдөн секириптин болгон. Албетте жабыркаган жаранга тез жардам кызматы чакыртылып, ооруканага жеткирилген. Окуяга биздин чыгармачыл топ дагы күбө болду. Жардам сурап жерде жаткан жаран мындан ашып кетсе 10 мүнөт мурда эле Тынчтык проспектисиндеги көпүрөдөн секирип түшкөн. Буга эмне түрткү болгонун азыркыга чейин эч ким так айта албайт. Окуяны башынан айтсак, биздин чыгармачыл топ жолдо оратып көп болгон. Тынчтык проспектисинде Болжол менен мамлекеттик каттоо агенттигинин маңдайында бул жөө жүргүнчү ары бери өткөн унаалардын астына секирип жаткан. Биздин да жүрүп бараткан унаанын алдына секирип, тормоз педалын басканга жетишип, бул жаранды тебелеп кетүүгө аз калганбыз. Четке чыгып, анан өзүн тартипсиз алып жүргөн кишини жолдон алуу аракетин көрөлү дегенде качып кетет. Бирок көп өтпөй кайра жолго чыгып, баягы адатын кайра баштайт. Аңгыча болбой тартип сакчылар келип, аны издеп башташат. Жинденген айдоочулардан качкан жаран анан Лев Толстой көчөсүнө жогору чыгып, ал жактан анан төмөндү көздөй секирип кетет. Ошол эле замат ордуна тез жардам кызматы да чакыртылат. Алар келгиче тартип сакчылар бир сери анын акыбалы менен таанышып, жолду буп, ак халатчандарды күтүшөт. Көпкө күттүрбөй, анан алары да келет. Көрсө бул баланын окуясы мындан мурда эле башталыптыр. Чала тааныш бир кыз менен чогуп бир эс алуу жайында отурушуп, анан үйдү көздөй аттанышыптыр. Бирок эмнегедир такси менен жолду баратып, тааныш кызына кол көтөрүптүр. Анысы да ошол эле жерде алыс кетпей аялдамалардын биринде отуруптур. Эмне болгонун айтып бересизби? Эмне каяктан тааныштыңар эле? Эмне болуп келет? Эмне болуп сабады элесизби? Чогуу отурганбыз. Бир жерде эс алып чогуу отургансыздар? Мурда күнү? Анан бүгүн кайра чалды. Давай жолугабыз, сүйлөшөбүз. Тамактандык. Болгон акчаны бердим. Такси менен жакмен ылдый көздөй келатканбыз. Билет, азыр үйүмө барасың, мен менен жатасың деп баштады. Эми ажырашсам эле ар ким менен жата бериш эмеске. Сизге кол көтөрдүбү? Карап туруп эле качырып жиберишпеди, мякты көздөйчү. Ал качкан жок, ал табылды, кармалды, ал больницага кетти. Кармалды. Эмне сизди катуу сабадыбы? Иә. Башым ооруп калды. Башым рулуна катуу уруп алды. Кандай болгон күнү да кызга кол көтөрүп, анан бейбаштык кылган жаранды ооруканага, ал эми анын колунан жабыркаган кызды тартип сакчылар ички иштер башкармалыгына арызын алууга алып кетишти. Бул окуянын жыйынтыгы эмне болгону азырынча белгисиз калууда. Милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамында адаттагыдай иш менен коштолуу өттү. Айтсак, 1 ноябрь күнү Борбор калабыздын жогорку окуу жайларынын биринин студенттерин белгисиздер тоноп кеткен. Алар алыс кетпей, изи суу электе сакчылардын колуна түшүшкөн. Жаш балдардын берген көрсөтмөсүндө алар жабыркагандардын 3 телефонун жана 500 сом акчасын алып алышкан. Алган буюмдарын акчаны алып чыкчы ким? Канча 500 сомду аттı эле?
Чак түштө болгон кылмыш туризм академиясынын жанында орун алган. Белгисиз эки бала окуу жайдын маңдайында отурган студент балдарга келип сөзгө тартышат. Андан соң унаасына отургузуп алып жүрүп кетишет. Эл жок жака токтоп алган соң жабырлануучулардын айтымында коркутуп акчаларын жана чөнтөк телефондору менен биринин саатын чечип алып кетип калышат. Ошол эле замат жабырлануучулар милицияга кайрылып, ордуна келген Кайгул милициясынын экипажы жабырлануучуларды жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирип, шектүүлөрдү издөөгө алышат. Барсак 3 орус улутундагы бала бизге арыздан ушундай уйгур улутундагы балдар бизди машинага салып коркутуп үркүтүп 3 телефонубузду, кымбат саатыбызды, 500 сомду алып кетти деп бизге арызданда. Ошол замат эле аларды биз Свердловский районуна 10 гомуна алып жеткирдик. Алар заявление жазып ошол жака калган. Биз проческа менен чыгып келатып, старый автовокзалдан бул машинени көрүп калдык. Артынан келсек, эки бала ошол балдар экен. Текшерсек, чөнтөгүнөн 3 сотка тигилердин соткалары чыкты. Ошо кармаштык Свердловский районго өткөрүлүп берилет. Шектүүлөрдү колго түшүрүүдө албетте баш ийип беришиптир. Бат эле мынтип колго түшөрүн билишкен эмеспи? Айтор Кайгул милициясын токтоп бер деген алгачкы эле буйругуна токтоп, унаасынан түшүп беришкен экен. Бирок албетте ар кимди коркутуп көнгөн балдар биздин чыгармачыл топко да нааразы болуп жатышты. Что тебе говорю? Ну скажи, почему задержали? Это не доебалась, трополер, блядь, здесь. 2 слова. 2 слова уже 5 сказал, я тебе говорю. Зачем вы совершили это преступление, можете рассказать? Я тебя запомнил, хорошо? А? Я тебя запомнил. Ранее также занимались этим? Бери камеру. Не, ответьте на вопрос. Тебе это надо и конкретно тебе надо? Тебе что, Да реально? ответь на вопрос. Ты кто такой вообще снимаешь? Ты кто? Паролтуч ты, брат. Я говорю? Балдарды көпкө кармабай тез эле 10-шаардык милиция бөлүмүнө жеткиришти. Бул жактан шектүүлөрдү жергиликтүү тартип сакчылар тосуп алышты. Ордунан анан унаасында башка мыйзамсыз буюмдарга текшерген соң экөөнү тең ичкери алып кирип кетишти. Ордунда болсо жабыркаган жашы жетелек балдарда күтүп турушуптур. Жакшы жетелек болгондуктан арыз жазууга ата-энелерин чакырып алып отурушуптур. Получается, байки мы сидели в своем учебном заведении, Академия туризма Алматы-Качуй. В пределах академии за забором сидели на лавочке, там камеры тоже есть подтверждающие. Вот эти двое молодых человеков, лет за 25, они подошли к нам, получается, и сначала начали там что-то по понятиям нам говорить, но мы их не поняли. Потом по одному пойдемте, отойдемте в машину, получается. Вот сели в машину BMW, они нас, получается, отвезли за угол, там, короче, начали. Забрали, у меня лично забрали телефон 1 и часы, у друга 2 телефона забрали и 500 сомов. Вот так было, еще арматурой держали. Арматуру держали? Да, с багажником, типа, вы согреем сейчас, если телефон не дадите, карман не вывернете. Так. А вас они избивали, рукоприкладствовали, нет? Один раз ладошкой друга только ударили и угрожали арматурой в основном. Айтсак, бул кылмышка шектелип кармалган балдардын бири мурдада кылмышка шектелип колго түшкөнү айтылып жатты. Буга далил катары денесиндеги сүрөттөрүн көрсөтүп жатты. Балдар деле кылган иш боюнча баарын моюндарына алып, бирок чөнтөк телефон менен саатты жана акчаны бул жабыркаган балдардан каракчылык жолу менен эмес, өз ыктыярлары менен бергендигин айтып жатышты. Ал эми жабыркаган баланы ордунан сөзгө тартуу аракетин көрүп, кармалгандардын бири уламанын кулагына бирдемени шыбырап жатты. У тебя реально батарейка сядет сейчас? Ну, факт кражи вот подтверждается. Ну, в смысле, это кража? Это кража же. А что? Это просто взаимопомощь он дал. А ты нуждался в сотовом телефоне? Он неправильно понял. Айтсак, кылмышка шектелип кармалгандардын бири 18 болсо, мурда соттолгон экинчиси 21 экен. Жана экөө тең Кант шаарынын тургундары экен. Учурда бул иш боюнча Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тергөө амалдарын көрүшүүдө. Өткөн апта албетте жол тартибин бузган айдоочуларды жазага тартуу менен да коштолду. Окуя болгон жерде биздин чыгармачыл топ да бардык аракеттерге көз салып келишти.
Бул толугу менен караңгылатылган унааны Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Кайгыл милициясы менен биргеликте иштеп жатып колго түшүрүшкөн. Токтотулган унаанын айдоочусу тартип сакчыларга баш ийгиси келбей, алардын протокол толтуруусуна тоскоолдук жаратып туруп алышкан. Албетте анан биздин чыгармачыл топту көрүп жашынып да башташкан. Дверь открой, чтобы не закрыл, дверь закрой. Караңгылатылган унаасына отуруп алса көрүнбөй калам деп ойлонгонбу? Айтор бир топко чейин чыккан жок. Анан гана мындай аракеттеринен жыйынтык чыкпайт экенин түшүнгөнбү же ар кимге чалып жардам издегендери жардам бербей койгонбу? Иши кылып тартип сакчылардын буйругуна баш ийип баштады да унаасын тапшырып берди. Бул жактан анан жаш бала документтери жок экенин айтып, протокол толтурулуп баштады. Аңгыча болбой жанында жүргөн жан жокөрлөрү досунун өздүгүн тактоого ички иштер башкармалыгына кирип кетет экенин угуп, документтерин да алып келип беришти. Арачолоодо тартип сакчыларга жалдырап, кой берип койгула деп айланчыктап, бирок колдорунан эч нерсе келбеди. Паспорт барбы? Албайсың ба? Кеспейсің енді. Сервайсың. Сервис керек пе? Конечно, сервис керек. Капталдары эки кат караңгылатылыптыр. Анысынын баары тең шыпырылды. Маңдайын сыйрыганга колу барбай койдубу? Айтор анысын тартип сакчылар алышсын деп туруп алды. Албетте жаш баланын өтүнүчүн түшүнүү менен кабыл алып, тартип сакчылар тазалап берип коюшту. Көп өтпөй анан айыпына токтотуучу жайына дагы бир унаа жеткирилди. Тартип сакчыларынын айтымында айдоочусу мас абалда унаасын башкарып жүргөн. Бирок мынтип эми колго түшүп тийиштүү текшерүүдөн өткөн соң тийиштүү жайына кирип келген. Кандай болсо да бул айдоочу да мыйзам алдында жооп берип, унаасын каматып, өзү протоколго кол коюп берди. Андан соң кете берди. Кезекте издөөгө алабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармачылыгы 1979 жылы туулган Абдыгаев Таалай Амантуровичке издөө салат. Таалай Абдыгаев 2015 жылдын июнь айында Бишкек шаарындагы Гагарин 164 үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 165-170 см, көзү кара күрөң, чачы кара кыска, дене түзүлүшү орто. Абдыгаев Таалай Амантуровичти кимдигин көрүп билген болсо 0312 48 63 50 телефону аркылуу Ленин райондук ички иштер башкармачылыгынын нөмөр бөлүмүнө же 0550 10 22 86 0772 67 85 67 телефондор аркылуу кабар берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Аламүдүн райондук ички иштер башкармачылыгы 1997 жылы туулган Жумабаев Бакыт Жаныбековичти издөөгө алат. 2016 жылдын октябрь айында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 175-180 см, дене түзүлүшү арык чырай, көзү кара күрөң, чачы кара, кийген кийими кара көк куртка, кара түстөгү свитер, көк джинсы. Бакыт Жумаевди көрүп билгендер болсо 0701 25 55 22 же 0708 66 60 14 телефондору кабар берүүңүздөрдү суранабыз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.